Эмдөөдөн баш тарткандардын арасында көпчүлүгү биз баягы категорияларга бөлүп коебуз. Булар диний көз караштагылар деп, анан вакцинанын составына шек санагандар деп бөлүп коебуз. Бүгүнкү күндө эми мынау динди жамынып алгандардын саны өтө көп болуп атат. Мисалы биз тараптан буга чейин бир нече түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Биз айылдарга чыгып, мына Карабак зонасына эле чыгып, ошол үй-мөй кыдыроолорду күчөткөн сайын, бирок ошол дагы эле өздөрүнүн принциптеринен кайтышпай, бул Алла Таала өзү берген, Алла Таала өзү алат деген принциптен кайтпай турушат дагы эле. Бүгүнкү күндө ошол бизде кээ бир эмелер бар, ошол неден чыгат, ошол составы кандай? Эгер ошол составында, вакцинациянын составында же ошол эмдөөнүн составында арам нерселер кошулган, бул балага зыян берет, ден соолукка зыян берет деген эмелердин айтуусу менен кээ бирлер эме дейт, бул калганга болбойт дейт. Эгер бизде дарыгерлер ошол жагын текшерип, бул эч составында эч бир арам нерсе жок, зыян бере турган нерсе жок, мунун баары көзөмөлдө турат, текшерилген деген эме менен болсо, эч качан шарият, ислам дагы бул нерсеге каршылык көргөзбөйт. Бизде негизинен ошол сиз айткандай туура эле вакцинанын составына дагы шек санагандар жок эмес. Бирок ошол биздин өлкөгө келген вакциналар бир канча жолу сертификацияланып, бир канча ирет лабораториялардан өткөн. Анан бул баланын организмине эч кандай зыяны жок. Жерлерде иштеген айрыкча медсестралар, ошол укол сайган, эмдөөнү бергендер өздөрүндө бир жакшы маалымат жок. Анан барганда ата-энелер менен мамиле кылганды деле жакшы билишпейт. Мындай ата-энелерге кош сүйлөп коет, албасаң алышың керек дегендей катуу нерселер менен сүйлөп коюп, ата-энелер кээде ошого дагы эме кылып туруп албайбыз деп койгон эмелер болуп атат. Адамдарды окутканда эң биринчи иммунолог врачтар атайын келип, вакцинация боюнча анын адамга ден соолугуна тийгизген пайдасы, андан кийин ал эмне үчүн вакцинацияны алыш керек